Кыргыз опера искусствосунун даңктуу жана бай тарыхына сереп салып отуруп, ушул татаал жанрды өнүктүрүү үчүн 50 жылдан ашык эмгек өтөгөн, кыргыз искусствосунун уламышына айланган улуу инсан, СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаева эжебиздин эмгеги ат көтөргүс. Эмесе сөз башынан болсун. Арбаган айланайын атам Сартбай, апам Кенже ошо биздин үй бүлөбүздө 4 кыз төрөлгөн экенбиз. Атам менен апамдын 4 кызынын эң кичүүсү мен элем. Биздин касиеттүү Сары Өзөнчүлдүн боорунда Кичиемин районундагы Карабулак айылы бар. Татынакай тоонун жээгинде сулуулугу, ушундай табигаттын жакшынакай шарттары, шаркыраган суу, жаркыраган тоо, талаалар мен көз алдыман кетпейт. Ал убакта совет доорунда баягы колхоз, совхоз сыяктуу айыл чарбасы өнүгүп турган учур. Анда мен кичинекей бала кезим, мектепке бара элек учурум. Ошондо атам койнуна катып алып, кандай гана той, кандай гана тамаша, кандай мындай бир жыйындарда болбосун, ошо эркек баласы жок экен, а кишини ушу мен эркек баладай кылып тарбиялап, ошентип ошо атка мингизип өнөрүп жүргөнү мен эсимде. Филармониядан келген улуу инсандар: Саякбай Каралаев, Турсун Карымшаков, Сайра Кизбаева эжеке, Махмутова эжеке, Анвар Кутубаева эжекелер, Мыскал Өмүрканова эжекелер, Валиуллина эжекелер ушундай бир филармониялык концерт топ менен келип калар эле. Улуттук опера театры ысымдап жүргөн улуу композиторубуз Абдулас Малдыбаев атабыз көп жолу келчү. Атам менен ушу жашташ, замандаш катары саке деп аябай сыйлар эле. Мен ойлойм, ошо менин атам Сартбай аябагандай ышкыбоз, үнү татынакай, кийин өзүм баамдоомдо ошо драм тенор үнү бар экен. Сыртпай, ой булбул деген ырларды укмуштай аткарчу. Мен ойлойм, ошо менин ошо профессионалдык ырчылык кадамыма, изиме ошо атамдын генетикалык таасири тийген сыяктуу деп сезилем. Ал эми профессионалдык ырчылык өнөргө мен ушу Маяковский атындагы кыз келиндер институтунун астында 10 жылдык интернат бар болчу. Мен ошо 10 жылдык интернатты бүткөнмүн. Анан ошондо баягы художественная самодеятельность деген бар эмес, өздүк көркөм чыгармачылык. Ошондо ошо 10 класс бүтүп аткан учурда ыр майрамы деген илгери болчу. Ошондо ошо мен аябай жакшы ырдап, мектепте жүргөндө деле баарлык ошо чыгармачылыкка катышып жүрчүмүн да. Анан ошондон Министерство культурадан угушуп, ошол ыр майрамында. Анан ошондо Арбаган айланайын Абдыкайыр Казакбаев деген министр культурабыз бар болчу ал убакта. Ошол киши угуп, анан бу кызды тарбияласак жакшы боло турган үнү бар экен деп, атай ушу министерствого чакырып туруп, анан өзү ошо Москвага алып барып, мени Чайковский атындагы консерваториянын ошо училище мөөнөтүнө өткөрүп келген. Чайковский атындагы училищени бүтүп, анан 5 жыл, 9 жыл окудум консерваторияда. Ошондо улуу атактуу профессор-педагогдор ушу консерваторияда, Москвадагы Виктория Федоровна Рождественская, энем катары, мугалимим катары, устатым катары үйрөткөн. Анан ошону бүткөндөн кийин ушул академиялык опера театрына келип, 61-жыл келдим. Ошондон бери Кудай буйрса мына 55 жыл өтүптүр. Мен сахнадагы жашоомо, мынакей ушу касиеттүү сахнада кандай жакшылыктарды көрдүм, кандай ушунчалык триумфалдык чоң спектакльдерде.
кийинчерээк баягы такшалып калган учурда ошо чет мамлекетте гастролдорго чыга баштадым. Анда совет доорунда Москва аркылуу чыкчубуз, Союз министерствосунан келип анан Польшага биринчи жолу ошондо Бибисара Бейшеналиева эжеке менен анан Миңжылкы, Мухтаров ошондо биз жаш элек жаңы келген элек. Баарыбыз ошол жака барып концерт берип келип анан Москвага токтоп калсак, Большой театрга сөз барчу элек да баарыбыз. Афиша илинип туруптур. Ошо жаш ырчыларды бүткүл союздук конкурс менен стажерский группага алат деген. Анан карап туруп ойлонуп калып анан мен профессорума бардым. Төшөн ушундай мени көрдүм, кандай болот десем, ой Кайыргүл, сөзсүз сенин мүмкүнчүлүгүң бар, дайырланалы дейди. Анан болуптур деп ошол жерде мен 1 ай калып, анан ошо стажировкада 23 бүт Совет Союзунан келген жаш ырчылар экен, ар бир үндөр. Ошолордун ичинен 3 киши өтүп калдык. Анан ошондо менин жетекчим улуу ырчы Ирина Константиновна Архипова. Бул кишинин жасаган эмгеги мен үчүн өзгөчө зор. Чоң таазим менен дайым эскеремин. Анан ал Ирина Константиновна айтып калды, Кайыргүлүнка, аябай жакшы болот эле. Давай сенин ушу кебете кешпириң дагы тиешелүү ушундай жакшы музыкалык жагың чыгылып, бүт профессионалдык жагың ошого тиешелүү болуп атат. Анан ошо баягы көркөм жетекчилиги катары мен ушуну коюп, Чочо Санды, Батарфляйды сага тайырлаталы деди. Макул дедик. Кудайдан болуп ошо 1 жыл тайырлап, анан ошону Москванын чоң театрында көрсөттүк, премьера катары. Ошентип ошол спектакльде мен 15 жолу ошол чоң театрдын сахнасында ойнодум. Кремль театрында ойнодум 4 спектакльде. Мына ошол убактагы эсирдин чоң вокалисттеринин бири, эсирдин эл артиси Ирина Константиновна Архипованын школасынан өтүп, жогорку Большой театрда 1-2 жыл ошол жерде кадимкидей ырдап турду. Анда Союзда 2 ырчынын даңазасы ошол СССРдин башкы театрында ырдап тургандыгы менен кадыр баркы өстү да. Мисалы ошо Молдавиянын ырчыгысы Мария Биешу, анан биздин Кайыргүл Сартбаева ошол Большой театрда өзлөрү үн сөзүп, ошолордун баягы дүйнөлүк деңгээлине тете ролдорду аткарып турду. Ошол учурда баягы Токиодо ошо Чочо Сандын эл аралык конкурсу болуп аткан экен. Анан ошого карата катышууга мүмкүнчүлүгүң бар сен деп мага катышууга мүмкүнчүлүк беришти. Ошентип анан ошол Токиого барып, ошол жерден жакшы наамга келдим да. Ошол бүт кайсы гана чоң сахнадагы мамлекеттердеги сахнада болбосун, аалам боюнча ушу Чочо Санды Кайыргүл Сартбаева ырдоого жетишти деген ошондой диплом берилген. Анан күмүш медаль берилген. Анан ошентип отуруп бүт Советтер Союзунун борборлорун ырдап чыктым, чоң театрларында. Мына Орто Азия, Казакстандан баштап.
Кайрыкүл Сатпайын экөөбүз мына бизден Малдабасанов, Бейшолгур, Асанхан Аксакал, ушулардын Давлестин, ушулардын 3 аксакалдардын тарбиясын көрүп калдык. Мен өзүмчө да бир ыраазымын. Мен ушу мен дагы мына жалгыз дарак токой болбойт дегендей, мен дагы ыраазымын ушундай. Менде дагы курбу бар, Кайрыкүл Сарпаевна. Ал мени өстүрдү, мен аны өстүрдүм. Биздин ушу академиялык сахнадагы мен чыгармачылык өмүрүмдө көп дирижерлор, көп режиссерлор, улуу ырчылар, ошол эле Миңжилкыев, ошол эле Кийизбаева, Бибисара Эжеке, Артык Мырзабаев, Мария Махмутова, Хусейин Мухтаров, Эркин Касымов, Калый Молдобасанов агайыбыз кандай укмуш залкарлар, ошолор менен иштеп, ошолордон үйрөнүп, ошолор бири-бирибизге үйрөтүп дегендей канча тажрыйба, чыгармачылык тажрыйба алдым. Мен ошолорго таазим кылып, сөзсүз башымды ийемин арбактын астында. Кыргыз композиторларынын чыгармачылык операдан тышкары концерттик чыгармачылыкта өтө көп жоопкерчилик менен көңүл бурулуп, ошондой эле элдик ырларга Жумайдын Шералиев атабыздын ырынан баштап, ошондой эле обончулардын, мелодистердин ырлары. Мындан бир 20 жыл мурун аябагандай мода болуп кетти эле да. Ошо биринчи ошо Адлас байкем айтты да, Малдыбаевке. Кайрыкүл, эгерде сен аябай жакшы, дикцияң да жакшы экен, үн боекторуң да татынакай, тембральный краскаң бар тең, Кудайга шүгүр. Кебете кешпириң баары Кудайга шүгүр экен. Биз аябай сүйүнүп атабыз, ушундай бир жаш ырчыбыз келди деп. Эми сен дейт ушу элге аябай жакшы жетиш үчүн сен жалаң эле тиги орус элинин улуу романс, анан арияларын ырдабай, алда абдан жакшы, аябай чоң талантың жасап атасың анын баардыгын. Бирок ошо биздин нукра кыргыздын традициялык музыкасы тарабынан элдик ырларга ошондо көңүл бурсаң, ошондо элге жетет деп ойлойм деп ошо маркум ошо Аблас байкебиздин айтканы ушул убакка чейин кулагымда угулуп турат. Анан чындыгында эле ошол кишинин айткандай болду да, чындыгында эле. Ошондо мен ошо мелодистерден Үсен Сыдыковтан баштап, Тагаевдин ырлары, Ысык көл, Çık
Сахнанын өзүнүн касиети бар эмеспи? 1000 миллион сахнага чыксаң дагы биринчи жолу чыккандай болуп, ар бир баскан кадамың, ар бир кыялың, ар бир сахнадагы жасаган иштериңин баары өзгөчө биринчи жолу болуп аткандай. Кудайга жалынып, бата кылып атып чыгам. Арбактарыма жалынып, ата энемдин арбагына Кудайга жалынып алып чыгам. Балким ошону менен ушул жакшылыкка чыгып 45 жыл бою сахнада жүрүп атам го деп ойлойм да өзүм. Кайыргүл Сартбаева кыргыз искусствосун чет элге таанытуу максатында көптөгөн өлкөлөрдүн театрларында, концерттик залдарында эжерим мукам үнү жаңырган. Алсак Дания, Канада, Куба, Монголия, Польша, Сирия, Турция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Япония, Кытай, Араб мамлекеттери жана көптөгөн өлкөлөр. Ал убакта мына Ала Тожасы деген фестивалдар өтчү. Ала Тожасы фестивалдарына ушу Эрмек Серкебаев, Бүбүгүл Төлөгөнова, Аликбек Денишев, Кайыргүл Сартбаева, жанагы Владислав Пиявка сыяктуу артисттер ушул менен катар биздин Кайыргүл Сартбаеванын үн созуп турганын эл сыймыктанып турчу. Чыгармачылык бай иш тажрыйбасын Кайыргүл эже ар дайым окутуучулук ишмердик менен айкалыштырып келет. Ал 20дан ашык вокал өнөрпоздорун даярдап чыгарды. Алар республикалык, дүйнөлүк көптөгөн конкурстарды багындырып, азыркы күндө дагы дүйнөнүн көптөгөн сахналарында кыргыз вокал искусствосун даңктап келет. Бир топ жакшы окуучуларым бар. Жакшы үндөрү менен жаштар, орусу бар, кыргызы бар, дуңганы бар, татары бар, өзбеги бар дегендей. Баягы биздин Кыргызстан элибиз көп элдүү, көп улуттуу эл эмеспизби? Ошол сыяктуу менин классымда дагы ошондой баарыбыз ырыс ынтымакта бири-бирибизди жакшынакай көрүп, аракет кылып, жардамдашып, ошентип өсүүнү кылтабыз. Бүйсара Бейшеналиев атындагы институт искусствага өтүп калдым. Анан ошол кезде Кайыргүл эже институттун ректору болуп турганда, Кайыргүл эже бизге жаштарга өзгөчө чоң көмөк көргөзүп, ушунчалык энелик, мээримин төгүп, мага абдан көп чоң жардам көргөзгөндө, анан мына бүгүнкү күнгө чейин эле ошо жардам көргөзүп келатат. 44 жыл болот быйыл. Ошондогу менин баягы Бүйсара Бейшеналиев эжекебиздин ысмын алып жүргөн улуттук институтубуз, ошондой эле улуттук консерваториябызда дагы иштеп, ошол учурдагы менин педагогикалык эмгегим үзүрү бар деп айтсам болот. Ошо 40ка жакын жаштарды тарбиялап чыгардым, ырчыларды. Ошонун ичинен 12си ошо эл аралык конкурстардын алтын медаль деген баасына жетишип, ар бир чоң шаарларда, чоң мамлекеттерде ошондой эмеге жетти. Ошол балдарымдын көпчүлүгү азыр ушу биздин улуттук опера театрында иштеп атышат. Кайыргүл эже ушул жерде иштеп атып, нечен рет деген окуучуларын даяндады.
азыркы эле ырдап чыккан, азыркы эле мынакей залкар, народный артисттер, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери, вот ошолор окуучулар болуп келет. Большую семью артистов, которые вокруг нее. Вот сейчас молодое поколение. Это уже второй проект дебюта. Первый проект на этом, значит, под ее крылом, под ее защитой, это ее поддержкой моральной, духовной, профессиональной поддержкой. Вот Ибыкеев, значит, потом Карпаева, Кундуз, Гульнура Неизбаева. Она боготворит их, и они на сцене поют. У артистов же в творческой жизни всякое происходит. Бывают взлеты, бывают падения, бывают такие моменты, когда нужно плечо друга, вот, старшего товарища. Вот. И, естественно, один из таких людей для меня в моей творческой жизни — это Каргуль Сартбаевна. И вот сейчас второй проект, то, что уже прошла же премьера, вы были свидетелями, новые имена, Нурджагиет, Самарбекова, Ильнура в этих партиях вышли. И у нее нет такого ичетарлых. Когда голос появляется, она всегда первая во всем. Этот голос надо принимать. Мына Кудай буйрса, мына кечээ күнү эле ошо биздин улуу Ай чүрөк операсынан ошо жалаң жаштар менен, өзүмдүн окуучуларым менен, ошо жаш тарбиялаган жаштарым менен ошол спектакльди мен алып чыктым. Эл кызуу кабыл алды, мени аябай сүйүндүрүштү. Демек, бул мугалимдик кесип, бул өзгөчө кесип. Биздин улуттук операбыз гүлдөп, өзүңөргө окшогон татынакай жаштар ушул жерден чыгармачылык чоң ийгиликтерге жетсин. Мен ушу батамды берип аткандагым айланып кетейин. Мына батасы деген айланайын. Ушу батамды берип атам. Татынакай 18 жаштан 25 жашка чейинки жаштарым чыкты бүгүн. Мына ушунда биздин коллективге рахматымды айткым келет. Бүт хор, оркестр, балет, ошолордун баарын жетектеген биздин жетекчилерибиз, хормейстерибиз, художниктер, режиссерлор, дирижерлордун баардыгына бүгүнкү катышкан анан айын Татынакай менин жаштарыма ушунчалык чоң, кыйын опера спектаклин алып чыкканга мен аябай ыраазы болуп, баарыңыздардын артыңыздардан мен рахмат айтам. Рахмат айтам. Келе кой Калыйман, айланып кетейин. Укмуштай таланттуу кызым ушу. Бер жака кел. Биздин операнын келечеги ушул кыздарым. Мына ананып кетейиндер. Жап-жаш Калыймандын өзү. Ай чүрек деген Кыргыз халкынын кенчи, түгөнбеген казына. Муну менен тең келе турган эч ким жок. Кыргыздын биринчи операсы. Ошо биринчи күнү башталгандан тартып 39-жылы. Мына бүгүнкү күнгө чейин 72 жыл ушул ай чүрөктү көрүп келатам. Улам барган сайын жаңырып, улам барган сайын баягы түгөнгөн сайын түтөгөн манас болуп ушинтип кетип баратат. Биздин жаш илгери кетип баратат. Мен мына 90-дамын. Фронтовикмин. Ушул опера менен Москвага декадага барып, Иосиф Виссарионович Сталин көргөн опера ушул. Бул ай чүрөк кайра жашарыптыр. Кайра жаңы туулуптур. Жаңыдан төрөлүптүр. Кыргыздын жигиттеринин аягы эми башталыптыр. Эми бүгүн көрүп көзүмдөн жаш чыгып кетти, чынын айтыш керек. Ушу жаштар менен көп эл аралык конкурсуна барып, Казакстанга көп жеңиштерди алып келдик. Ушу жаштардын бири мен дагы 2 жолу Казакстанга барып, ушу биринчисинде 19 жашта элем, ушу Надежда деген, Үмүт деген, для самой юной участницы деген ушундай призди алып келгенбиз да. Анан 2010-жылы ошо Алматада биринчи орунду алтын медалын алып келдик. Ошо Каргүл эженин Казакстанда авторитети абдан эле чоң жана абдан сыйлашат. Каргүл Сартбаева биздин искусствобуздагы бир өзүнчө бир 20 жыл, 30 жылды камтыган өзүнчө бир доор деп айтууга
негіз бар. Честью, славой, красавицей, неповторимой в балетном искусстве, которая танцевала на этой сцене более 20 лет, это была Бибисара Бишналиева. Великой киноактрисой, красавицей нашей нации это была Татту Бибі. И самой замечательной классической певицей является Кайыргүл Сарбаева. Я думаю, Кайыргүл эжени качан карабасаң, абдан дайыма ушундай сулуу болуп, өзүн карап, дайыма мындай энергично, аябай активдүү жүрөт да. Мен ошо аябай ошого суктанам да. Анан мен ошо Кайыргүл эженин эч качан чарчаганын көргөн эмесмин. Өзүнүн мамилеси, ар бир өзүнүн ишине мамилеси аябай жоопкерчиликтүү келет да. Мен ошого да абдан үйрөнгүм келет. Мен ушу генетикаман берилсе керек го. Мен өзүм тынымсыз эмгектенген адаммын. Эмгегим болбосо ушул даражага жетпейт элем. Мен окуучуларымды, өзүмдүн шакирттерим баарын айтам, жаштарымды. Айланайындар, жалкоо болбогула дешип атты. Ошо эмгектенсиңер, Кудайым ошо силердин эмгегиңерди миң мертебе берет. Элиң ошону баалайт, каалайт ошону дейм. Ошон үчүн мен өзүм эч убакта чарчабайм. Аракетим күч. Ошо таң аткандан күн батканча туруп алып туруп, баягы физкультураны жазап, өзүмдүн жашоодогу режимдерим бар толтура. Тамак ичкенимди дагы мен багыш керек да. Үндү кандай баксам, мына 55 жыл сахнадагы өмүрүмдө, эгерде мен үнүмдү багып, өзүмдү багып, морально, психологически өзүмдү туура алып жүрбөсөм, бул акыбалга жетпейт элем. Ошол мага жардам берет. Балдардын атасы өзгөчө таланттуу, адамгерчилиги бийик адам эле, Кубанычбек Арзиев. Биз экөөбүз консерваторияда бирге окуганбыз 5 жыл. Анан 5-жылы үйлөнгөнбүз. Ошондо Айгүл деген кызым төрөлгөн. 2 балам бар, Айгүл, Искендер. Айгүл деген кызым экономикалык илимдердин кандидаты, Славян университетинде доцент, ошол жерде эмгектенет. Искендер уулум болсо Москвадан окуп, Улуу Ансимовдун лабораториясында такшалып, ошо 6 жыл билим алып, режиссерлук, постановщик, ошо спектакльди коюучу режиссер катары. Азыр ушу главный режиссер болуп, биздин опера театрында атасынын жолун басып иштеп келет. Таланттуу бала, таланттуу, изденүүчү, барлык жагына акыл ээси, билими жете турган, биздин келечектеги ушу театрды сактап кала турган, режиссураны сактап кала турган бала деп ойлоймун. Вот эту связку я что от вас прошу, да? Идешь, можно вот это... С их выхода. Спокойно, да. Алты неберем бар, 3 чөбөрөм бар. Мен бактылуу чоң апамын, бактылуу тайенемин. Ошолордун жакшылыгы менен мен ойлойм, ошо көпкө чыгам го деп. Мен ойлойм, ошо бул Кайыргүл менен экөөбүз орусча айтканда завершаем, наверное, эпоху. Кылым бүткөн сөйттен мен ойлойм. Артыбызда кимдер калды деп мен да ойлойм мен. Кимдер калды? Бизде мындай татыктуулар болобу деп. Кудай кааласа татыктуулар бар. Жакшы ырчылар бар. Кайыргүл Сарбаевна экөөбүзгө орусча айтканда не стыдно. Бекем ден соолук. Дагы эле иштеп, дагы эле жанакы өзүнүн окуучуларын воспитывать этип, ушул жерде баш көз болуп, аксакал болуп дегендей. Ошондой болуп, биздин көркүбүз болуп турса, биз Кайыргүл эже менен көп пайдалана алат элек. И мы, как говорится, ее дети, ее преемники всегда были окружены ее заботой, подольше вместе с ней порождали новые и новые образы. Дагы Эчен деген жаштар бар, Ырдайыз деген. Ошолго эже талыкпай эмгегин көргөзсүн деп Кудайдан тилек кылам да.
ушу культурабызды жаштар аркылуу көтөрөт деп мен ушу ишенем. Анан ушу эжеге ушу ден соолук каалайм да чоң. Да, дорогая наша Кайыргуль Идея, мы все ждем от вас очередного подвига. Подвига того, что вот это восхождение, вы живите долго. И пусть вас голос, ваши эмоции, ваша душа согревает еще не одно поколение, и как простого народа кыргызского, так и нас здесь, молодых солистов оперы.